Кыргыз YouTube, ассаламу алейкум. Сиздер менен Арган Аширбекулу, канал KG Smart. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз дал ушул учурда ушул каналга жазылы элек болсоңуз, анда подписаться деген кызыл жазууну басып, биздин каналга катталышыңыздарды айтып кетет элем. Эмне дегенде Кыргызстанда биринчи жолу ачылган Кыргыз YouTube'ундагы техноблогинг. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин видеолор мындан ары күндө чыгып, жана сиздерге кызыктуу маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Болгону сиздер бизди класс менен жана ошондой эле өз ой-пикириңизди комментарийге жазуу аркылуу колдосоңуздар болот. Келиңиздер анда, урматтуу кыргызстандыктар, бири-бирибизди колдойбуз. Биз болсо бүгүнкү кызыктуу видеону баштайбыз. Бүгүнкү кызыктуу видеонун темасын өзүңүздөр да көрүп жатсаңыздар керек. WhatsApp YouTube'ду өлтүрдүбү же эми WhatsApp'тан дагы биз видео кинолорду көрө алабызбы? Негизи алабызбы эмес, ала алабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиздер сиздерге кантип көрүү жолдорун көрсөтөм. Бул жөнөкөй эч кандай WhatsApp жапжаңы функция киргизген жок. Жана ошондой эле эч нерсе жаңыланган жок, эч кандай обновлениянын деле кереги жок. Сиздер ойлоп жатсаңыздар керек, мен эмнеге укпадым, эмнеге билбедим, мен мурун көрүшүм керек эле, мен бул бир жерде билишим керек эле арген. Сен кантип билип калдың, каяктан билип калдың? Урматтуу көрүүчүлөр, биз билип калдык. Көп адамдардан караганда, жок дегенде, жаңылыкка караганда технология тууралуу жаңылыктарга бир кадам, эки кадам алдыдабыз, Кудайга шүгүр. Келиңиздер, көп нерсе сүйлөп койдум, ошентип баштайм. Бир программа аркылуу сиздер бул WhatsApp'тан башкалар менен жазышып жаткан учуруңузда видеолорду, приколдорду, музыкаларды уга аласыз, урматтуу көрүүчү. Музыка, видеолорду көбүн через YouTube прямо ушул жакка аласыз, кантип кыласыз? Келиңиздер, бул жерге мен кичинекей кылып өзүмдүн мыкты смартфонумдун экранын жандырайын. Дал ушул жерде экранда көрүп жаткан VBoard программасы аркылуу кыласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Буну кантесиздер? Кандай десем, урматтуу көрүүчүлөр, бул программада эч кандай коркпоңуздар. Абдан жакшы программа экен. Кандай десем, болгону англис тилинде экен. Киргенде кичине түшүнбөсүңүздөр мүмкүн башында. Башында кичине түшүндүрүп кетем, урматтуу көрүүчүлөр, эч кандай башка жактан ссылка аркылуу көчүрбөсө, Play Market'тен көчүрөсүздөр. Play Market'ке VBoard деп жазыңыздар. Болбосо мен ушул видеонун описаниясына ссылка коем. Эмне дегенде bundan мурунку чыккан видеолорду көп көргөндө сурап жатты. Арген, негизи видео чыгарганда сенден сураныч, бир программа тууралуу чыгарганда, программа ссылкасын описанияга коюп койчу Арген дегенден. Биз койгонго аракет кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз коебуз деп айта аламын. VBoard программасы, буну кантип иштетебиз? Киресиздер, өзү айтып жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Буну установка кыласыздар, кандай десем, VBoard программасы смартфонго установка кылгандан кийин латын тамгасы менен англис тилинде сурайт, баардык нерсе ачыгын айтсам. Англис тилине киргенден кийин, улангандан кийин өзү автоматтык түрдө сиздин WhatsApp'ка өтөт, урматтуу көрүүчүлөр. Бул дал ушундай болуп турат. Мисалы, келиңиздер, мен WhatsApp'ка кирейин. Экранды алып салабыз. Калган учурда ушул жерде да пайда болсо болот, бирок буну WhatsApp'ка ыңгайлуу, башка программага деле түшсө керек. Негизи WhatsApp'ка абдан ыңгайлуу экен. Келиңиздер, бир группага кирейин дагы, көрөбүз кандай иштейт. Дал ушундай болуп иштейт, урматтуу көрүүчүлөр. Караңыздар, абдан сонун программа. Латын тамгасы менен. Кандай десем, бул жерде телевизордун эмес турганын көрүп жатасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бергиси ушуну бассаңыздар болгону. Бул жерде көрүп жатсыздар, live. Биринчиден live да, урматтуу көрүүчүлөр. Аны бул программа сиздер өзүңүздүн смартфонуңузда көчүргөндөн кийин кичине колдонгондон кийин түшүнүп каласыздар. Ато бул жерде жөн мен айтканым менен көп нерсе түшүнүлбөйт, урматтуу көрүүчүлөр. Болгону мен сизге кичине түшүндүрүп коюп атам, эмне дегенде кирип сиздер кичине башыңыздар айланып кетпеши үчүн. Практика жүзүндө баардыгын кылгандан кийин өзүңүздөр баардыгын билип каласыздар. Келип келген жагат, келип келген жакпаш деле мүмкүн. Видеолор көрөсүздөр, мисалы, музыкага киресиздер да, урматтуу көрүүчүлөр. Прямо YouTube аркылуу бул жактан видеолорду көрө бересиздер. Абдан сонун. Келиңиздер бир жерден. Вау, чё там? Недоступно видео дейт. Бул YouTube аркылуу алып берип аткан YouTube'дун иши, урматтуу көрүүчүлөр, биздин иш эмес. Башкага өтөбүз. Дал ушул жерде эле, кандай десем, видеону көрүп жатып, бирөөлөр группада болсо группа же башка жерде башкалар менен жазышканыңызды көрө бересиз, урматтуу көрүүчүлөр. Абдан жакшы. Наушник салып, музыка коюп жазышкандар болуп кетти. Бул да абдан сонун. Бир учурлар билесиздер, мындай функция болот деп мен бир видео киргизем болчумун. Муну WhatsApp киргизсе, ссылканы басканда ачылат деп, урматтуу көрүүчүлөр. Аңгыча өзүнчө программа аркылуу ушинтип бассаңыздар болот экен. Негизи программа чыкканда көп болсо керек, бирок мен жакын эле арада көрдүм. Жана бул программа ачыгын айтсам мага жакты, урматтуу көрүүчүлөр. Описание ссылкасын коем.
сөзсүз кирип көрүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр, балким сиздерге жагар, жакса кирип колдонуңуздар. Мисалы мага азыр учурда жагып жатат. Башкалар менен жазышканда мен дал ушул программаны колдонуп жатам. Эмне көп музыка угам. Музыка уккан кулагыма наушник салып, муну угуп отурганда абдан сонун. Сиздер үчүн пайдалуу болгон программа аркылуу сөздөр негизи тема түгөт, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бул жагын IT жаңылыктар улайт. Компания Xiaomi бир катар смартфондорун чыгарууну токтотту. Эми бул смартфондор чыкпайт болду жана жаңылануулар барбайт деп бардыгыбызга белгилүү болгон LG компаниясы 16 камералуу, 16 көздүү смартфон чыгаруу алдында турат. iPhone 10 смартфонунун колдонуучусу смартфонун жаңылап, обновление кылып жатканда смартфон жарылып кеткен. Дал ушул жаңылыктар жана бир катар технология тууралуу жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аны эмесе кеттик. Кытай жакты кара технология өнүгүп жатканын байкайбыз. Компания Xiaomi. Бул компания азыркы учурда кескин өзгөрүп жатканын азыр көпчүлүк айтып жатат жана өзүбүзгө дагы байкалып жатат. Азыркы учурда чыгарган смартфондорун, негизи жакын арада чыккан смартфондорун чыгарган боюнча баасын түшүрбөй ошол бойдон кармап жатат. Мындайча айта турган болсок, компания өзгөрүп жатат жана бир катар чыгарган ноутбуктарын өзүнүн Apple'дын MacBook'тарына теңеп жатат. Негизи сөз азыр бул жерде кеткен жок, урматтуу көрүүчүлөр. Бирок компания бир катар смартфондорун болду, бул смартфондор чыкпайт деп чектеп койду. Бул смартфондор Xiaomi Mi 5 жана ошондой эле Redmi Note 3 смартфондору болду. Буларга кандай аныктык киргизебиз? Болгону бул смартфондор анча өтпөгөндүгү үчүн деп ойлошуңуздар мүмкүн. Балким Mi 5 смартфонун чындыгында аз сатып алды деп ойлошуңуз мүмкүн. Мен анча билбейм смартфон сатылды. Бирок Note 3 смартфону бул рынокто негизи базарды жарып салды. Эң көп сатылган смартфон. Буну эмне токтотуп койду, мен билбейм, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр чыгарса азыр деле жакшы сатылмак. Бирок айла жок, компания эмне чыгарса, бирок айла жок. Биз болсо бул компаниядан жаңы мыкты аппараттарды күтүп калабыз жана ийгилик каалайбыз. LG компаниясынан чыккан техниканы сиз колдонсоңуз керек жана бул компанияны билсеңиз керек. Жок дегенде холодильник же телевизор же бир буюм, урматтуу көрүүчүлөр, же камера. Булар дагы көп техника чыгарат, урматтуу көрүүчүлөр. LG компаниясы чыккан смартфонду колдонуп жүргөн болсоңуз, сиз дагы жакшы эмне дегенде LG компаниясы дагы жакшы сапаттуу смартфондор чыгарышын билесиздер. Ушул компания 16 камералуу смартфон чыгаруу алдында турат жана сиздер ушул жерде жок андай болбосо керек, аргем 16 камера эмнеге бар, бул хайп болушу мүмкүн, сен жөнөөнө адашып жатышың мүмкүн дейсиздер мүмкүн. Мындай карай турган болсок, урматтуу көрүүчүлөр, LG компаниясын карап туруп, чын эле 2, 3, 4, 5 камера кылып чозуу эмне кылат? Бир дегенде 16 камера. Бул да өзүнчө кызык жана бул эч кандай жомок эмес, эч кандай жалган сөз эмес, урматтуу көрүүчүлөр. 16 камера болот жана сиз бул жерде ойлогонуңуздар 16 камера бир дегенде бир учурда иштейт дагы, бир өзүнчө чоң, жакшы, эң сонун сүрөттү пайда кылат деп. Жок, урматтуу көрүүчүлөр. Булардын иштөө режими бөлөкчө болот. Кандай десем, ар бир камера өзүнчө кызмат аткарышы мүмкүн. Сиз каалаган камераңыз менен сүрөткө тартышыңыз деле мүмкүн. Ошентип билдирип жатат азыркы учурда компания. Жана бул азыркы учурда патент үстүндө иштеп жатат. Эгерде бүтүп чыгып калса смартфону балким сиздер менен биргеликте биз сүрөткө тартып же биринчиден болуп чыкканда сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул тууралуу сөзсүз өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Рокки Мухаммадали аттуу колдонуучу өзүнүн Twitter баракчасы аркылуу айтты. Айтымында анын iPhone 10 смартфону жарылып кеткен, iPhone X смартфону негизи. Анын айтымында окуя мындай болгон. Ал болгону жаңы версия, 12 версияга обновление кылган койгон смартфону жана аны сыйымдаштыруу үчүн зарядкага да кошуп сайып койгон. Ошол учурда анын смартфону жарылып кеткен. Анын айтымында бул үчүн компания буга жооп бериш керек. Бирок компания бул тууралуу эч кандай үн ката элек. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиздерге дал ушул видео жаккан болсо, сөзсүз лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сөзсүз ушул канал үчүн класс басыңыз, каналга сөзсүз жазылыңыз. Эмне дегенде кийинки кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн, урматтуу көрүүчүлөр, каналга жазылгандан сөзсүз жанындагы коңгуроочону баса кетиңиз, урматтуу көрүүчүлөр. Эмне дегенде кийинки кызыктуу видеолорду биринчилерден болуп күбө болуп, биринчилерден болуп комментарий жазып, биздин 500 сом болгон утуштарды жетишиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда экинчи ойноткон оюнун эмнеге жыйынтыгы чыкпай атат деген суроо болуп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Ошого кыска жооп берип
кете турган болсом, биз ойноткон видеонун комментарийсине абдан аз комментарий жазылып кетти, урматтуу көрүүчүлөр. Бул учурда биз айткан болчок, эгерде комментарийди калтырган адамдардын саны көбөйгөн сайын биз ценаны көтөрөбүз деп, 500дөн да өйдөрөөк кылабыз деп, бирок комментарий абдан аз жазылып жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздер көп жаза турган болсоңуздар, биз улайбыз жана жыйынтыкты бат-баттан чыгып турат, урматтуу көрүүчүлөр. Кызматсыз Арган Аширбек уулу, канал KG Smart болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.